Аймактык тескөөчү Чыңгыз табелдик курал менен көкүрөгүнө тагып иш жүргүзгөн видео камераны өткөрүп алды. Тапанча коопсуздук. Ал эми камера талаш тартыш жаралбас үчүн калк менен иштөө учурун жазып алууга колдонулат. Чыңгыздын күнүмдүк иши ушинтип башталат. Тескөөчүнүн түйшүгү оор, өзү караган аймактагы коомдук тартип үчүн керт башы менен жооп берет. Тилекке каршы эл арасында ээн баштык, кошуналар арасындагы талаш тартыш, үй бүлөдөгү чыр-чатак жана башка көптөгөн терс көрүнүштөр катталып турат. Аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, алдын алуу жана чара көрүүгө күч органдарынын сап башында тескөөчү турат. Милициянын ага лейтенанты Чыңгыз Бишкек шаарынын 1-май районунун борбордук бөлүгүндө 3000дей жашоочунун бейпил жашоосун камсыздайт. Тескөөчүнүн жумушу күн сайын таң эрте 8де башталып, кечкиргиче уланат. Бул аралыкта алар жарандардын кайрылууларынын негизинде иш алып барат жана ошондой эле кылмышка шектүүлөрдүн изине түшөт. Кызматкерлер үчүн милициянын аймактык пункттары каралган. Чыңгыздын погон тагынып, күч органдарында эмгектенип келе жатканына 10 жылга аяк басты. Чыңгыз Мойдинов 1993 жылы Жалал Абад облусунун Чаткал районунда туулган. Мектепти аяктаган соң 2011 жылы жогорку окуу жайга сырттан окуу бөлүмүнө тапшырып, ошол эле жылы аскерге чакырылган. Чек ара кызматында мекенди коргогон. Армиядан кийин Шабиров атындагы Республикалык окуу борборунун 3 айлык алгачкы даярдоо курсун аяктап, Ички иштер министрлигинин катарына кошулган. Эмгек жолун милициянын кайгылуу күзөт кызматында баштап, 3-4 жыл коомдук коопсуздукту камсыздаган. Акыркы 5 жылдан бери аймакта тескөөчү болуп иш алып барат. Азыркы күндө Бишкектин 1-май районунда 3-пунктта иштеп жатат. Баш каланын 1-май району коомдук саясий иштерге байланыштуу иш-чараларга бай. Шаардын бул бөлүгүндө ар кандай митинг өтүп, сотто чуулгандуу иштер каралат. Ал күндөрү мыйзам бузуулардын алдын алуу максатында дем алыш күнгө карабай тескөөчүлөр тартылат. Мындай учурда тескөөчүлөр жанына курал албай иштейт. Ал жерде кээ бирлер провокаторлор чыгып калат, орто жолдочу сөздөн сөзмө чыгышып бири-бири менен урушуп кеткендер болот. Ошондойлордун алдын алуу, болтурбоо, коомдук тартипти сактап, коомдук тартипти сактайбыз да. Бизде участоктардан еще суицид болуп калып атпайбы, жанагындай. Мисалы, кээде вызовдор түшөт, туруп депчи. Туруп мындай жыттанып атат, что-то эшигин ачпай атат деген учурлардан биз оперативный группага чакырабыз. Оперативный группа келет, МЧСниктер келет, анан скрывать этип эшикти ачабыз. Анан ачкан учурда эле анан өзүнө өзү азалган учурлар болуп калат. Армиядан келгенден кийин анан военный билет менен ушу жумушка алган, ошол боюнча иштеп келе жатам. Азыр жумушум жагат, жакшы. Сон Кудайга шүгүр, Кудайга рахмат. Эми жакканда биздин жумуш мындай зеригиштүү эмес. Ар кандай элдер менен сүйлөшөсүң, көчөдө жүрөсүң, көп нерселерди көрөсүң, ошол. Коомдо үй бүлөдө зомбулук өкүм сүргөн учурлар да бар. Ичимдик ичип алып, бүлөсүнө тынчтык бербей жаткан эркек, ыйлаган балдары, запкы жеген аялзат. Кайрылуу келип түшкөндө тергөөчү барып түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Баш ийбей жатса ээн баш адамды кармап кетет жана каттоого алат. Чыңгыз андай окуялардын бир далайын башынан өткөргөн. Үй бүлөлүк зомбулук боюнча бир күнү участковый болуп Югдада иштеп жүргөндө бир эже келген. Иштеп келип менин күйөөм мас болуп алып салып атат депчи. Ошол учурда анан үйүнө барганбыз, старший мен барып такылдатып ачпайт да, ачпайт. Тигичи күйөөсүчү. Тиги эже бизге келген, салып атат депчи, күйөөм үйдө депчи. Анан барып ачпай кийин ачып калдыкпы, биринчи жолу терезеден, экинчи этаждан терезеден секирип качып кетиптир бизденчи. Ошондой случай болгон да биздечи. Андан кийин ал күнү кармай алган жокпуз. Андан кийин эже арыз жазгандан кийинки күнү кармап анан сотко алып келгенбиз да. Ошондой учурлар болгон. Чыңгыз кезектеги кайрылууну кабыл алды. Ал жерине барып окуянын чоо жайынан кабар алып, андан аркы кадамын аныктайт. Бул жолку даттануу дүкөн ээсиники болуп чыкты. Саламатсызбы, кандайсыз? Кандайсың? Териңиз жакшы, жатасызбы? Жакшы. Чакырган экенсиң. Ошо баягы эле карыздар келбей, анан силерге айта звонить эткем. Бербейт ага, жаздыртып ошол боюнча жок төлөбөйт атат, Эми Чыңгыз карызга тамак аш алып качып кеткен адамдардын изине түшөт. Дүкөнчү жалпы 20 000 сомдой алдатып жиберген. Мен кайрылган себебим карыздарды көп алып алып кишилерим
Ошо боюнча төлөбөй кеткен. Анан Чыңгызга кайрылган. Биринчисинде кайрылганда сонун алып берген бу Чыңгызчы. Анан дагы кайрылдым. Ошо квартиранттарга билбей берип коюп, ошо боюнча жок болуп кетип атпайбы? Ошо бору эле берип коем. Нан, сүт эле алышат, могу сэндвичтерден. Анан эле жок болуп кетишет төлөбөй. Тескөөчүлүк кесип опурталдуу болуп эсептелет. Чакыруулар келип түшкөндө шериги менен барбаса, айрым өмүрүнө коркунуч жараткан жагдайлардагы жаралышы ыктымал. Мисалы адам кол салышы мүмкүн жана башка көрүнүштөр катталат. Кээ бирде ушундай моменттер болуп калат. Бир вызовдун артынан кайрыда бир вызов болуп калат. Ошондо кичине убакыт тартылыш болуп калып атат. Так дайыма өз убагында барганга аракет кылабыз. Биз чакыруу, в основном чакыруу түшкөндө обязательно жаныбызга бир напарнигибизди алып алабыз жаныбызга. Себеп дегенде сактык керек любой жерден. Кээ бирде семейный үй бүлөлүк зомбулуктарга барганда күйөөсү мас болгон учурлар болот. Мас абалдагы кишилерден көп нерсени күтүп алат. Ошондой эле кээ бирде психбольнойлор болот. Ошолорго барганда дагы баягы коопсуздук тартиптерин сактап жаныбызга да бирде алабыз. Себеп дегенде вызов түшкөн жерден көп нерсе күтүп алат. Сактык керек. Что вам часто жалуется, что вы часто распиваете спиртных напитков, злоупотребляете? Мама, к тебе гости пришли. Здравствуйте, бабушка. Бабулька, здравствуйте. Бабушка, здравствуйте. Бул үй бүлөдө карыган апа 2 уулу менен жашайт. Бир баласы оорулуу. Ал эми экинчиси ичимдикке берилип, үйдөгүлөрдүн эле эмес кошуналарынын тынчын алат. Буга чейин бир нече эскертүү берилген. Дагы телефон чалуу болуп, тескөөчүлөр түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө келишкен. Уберите свою камеру. Ты это давай побыстрее. Приходи в себя, хорошо? Чыңгыз быйыл ипотекалык компаниядан үйлүү болду. Айтымында учурда айлык акысы жакында кошулган үстөк акы менен чогуу 40 000 сомдон ашып, турак жай үчүн төлөгөндөн тышкары кенен жетет. Мамлекет күч түзүмдөргө шарт түзүүгө көңүл бөлүп, эмгек акысын жогорулаткан. Кем каршы чечилген тергөөчү азыр өз милдетин берилип аткаруу аракетинде. Үйдө дагы күтүп алчу сүйүктүү адамдары бар. Күн сайын жумуштан келгенде уулу менен жубайы кубанып тосуп алат. Бисмилlah. Бисмилlah. Кандай? Эй. Gel. Кандай отырасыңар? Ох. Тумакка таныша да тумак, да? Ана, аптадын мағазда. Сүйін Чыңгыз спорт жагынан активдүү тескөөчү. Ал жыл сайын Ички иштер министрлиги өткөргөн граната ыргытуу, чуркоо жана тапанча атууда алдыңкы орундарды багындырган. Сыйлыктары өзүн сыймыктандырат. Ички иштер министрлигинде өздөрүнчө соревнованиялар өтөт. Көп түрдүүлүк боюнча жетишкендиктерим бар. Мен сыйлык грамоталарым бар. 2015 жылдан бери катышып келем. Медаль сыйлыктарым бар. Мынакей биринчи, экинчи орунду ээлегендигим боюнча мынакей основном өзү биринчи, экинчи эмес алар да. Органда иштегенине жакшы эле карайм, анткени өзүм атам органда иштеп пенсионер. Жумушу болсо, эгер шаар ичинде тынч эле болсо, анда жумушу деле тынч болот. Сарда кетет, кечке построениясы бүтсө келет да болсондорду. Органда иштеген адамдардын жумушу жакшы болгону менен, бирок бир жактан өмүрүнө кооптуу болуп калат. Анткени ар кандай учурлар болот жумушта, кол салуу, уурулук, ар кандай адамдар менен иштешет, көпчүлүк коомчулук менен. Үйдө отуруп тынчсызданып отурам, мен да улам чалып, кабарын алып, кеч киргенде уже келатасызбы деп улам чалып. Милиция коррупцияланышкан, элди коргобой эле кордойт деген кептер эл ичинде көп айтылат. Бирок баарынын башына мүшкүл иш түшкөндө милицияга арыз менен кайрылат. Албетте 5 кол тең эмес демекчи, ар кандай кызматкерлер болот. Бирок милициянын жүзүн жер каратпоо үчүн күнү-түнү иштегендер, керек болсо кызмат учурунда каза болгондор да ондоп саналат. Уланбек Тиканбаев, Умар Малашев, Ала Тоо 24.